Бекин мындан 3 жыл мурда жекеменчик кредит берүү компаниялардын бирине директор болуп кабыл алынган. Ондогон талапкерлердин арасынан жогорку интеллекти, иш билгилиги жана элдер менен бат тил табыша алгандыгы үчүн ишкананын негиздөөчүлөрүнө жаккан эле. Эми минтип Бекин себепсиз иштен кеткенине нааразы болуп, укугун коргоону туура тапты. Окуяны ал башынан эстеп, жумуш ордунан кетишине эмне себеп болгонун билүүгө аракет кылды. Алгач баары ойдогудай башталды. Чакан коллективде жаштар басымдуу болгондуктан алар менен иштешип кетүү оңой болду. Бекиндин аракети менен жергиликтүү конкурстарга катышып, байгелүү орундарга жетишишти. Ал ортодо Бекиндин туулган күнү болуп, жумуш ордунда белгилешет. Туулган күндүн жүрүшүндө бир аз ичимдик аралашып, кызып калган Бекин компаниянын негиздөөчүсү Самат менен айлык маяна туурасында сүйлөшүп жатып, жакалашып кеткени элес булас эсинде. Калган окуяны эртеси уккан. Андан кийин деле күндөр улана берди. Бирок дүйнөлүк кризис кредиттик компанияга да таасирин тийгизип, бир аз алардын ишин аксатып койгонсуду. Бирок кырдаалды жолго салуу үчүн Бекин болгон аракетин жумшагандай болгон эле. Учурда иштен себепсиз эле айдалып кетишине жооп таба албай, эми минтип доо арыз жазып, жумуш ордун кайтарып берүү үчүн сотко кайрылган. Кайрылууда доо арыз жазганда бул жерде күнөөлүү тараптын күнөөсү далилденгендигин жана эки тараптын тең жоопкердин да доогердин дагы жашаган жеринен маалымат карттары, кагаз справкалары керек. Анан кийин күнөөлүү тараптар чыгымдын ордун толтурбаса сотко кайрылуу үчүн ошо төмөндөгү жогоруда айтылып кеткен кагаздарды чогултуңуздар же болбосо Бишкек жана Ош шаарында Адилет министрлигинин астында бекер юридикалык кызмат көрсөтүүчү адистер бар, ошолорго кайрылсаңыздар болот. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Саламатсыздарбы? Отуруңуздар. Сот отурумун ачык деп жарыялаймын. Бүгүнкү соттук отурумда Султанов Бекиндин Байнур микрокредиттик компаниясынын ачык акционердик коомуна келтирилген мурда иштеген кызмат ордуна кайра орноштуруу жөнүндөгү жарандык иш каралат. Катчы сот отурумуна чакырылган кишилер жөнүндө баяндама берсеңиз. Иш боюнча сот отурумуна доогер Султанов Бекин Кадырович, доогердин өкүлү Бекешев Бектур Тыныбекович, жоопкер Сыдыков Самат Илимович, жоопкердин өкүлү Айдакеева Назира Алтынбековна келишти. Отуруңуз, рахмат. Доогер, ордуңуздан туруңузчу. Өздүгүңүздү аныктайлы. Мен Султанов Бекин Кадырович 1983 жылы Скөл облусунун Скөл районунда Балыкчы шаарында туулган. Үй бүлөлүмүн, 2 кыз 1 уулдун атасымын. Учурда жашаган дарегин айтып кетсем, Бишкек шаары 5-чи кичи району 20-чы 5-чи квартира. Макул, өкүлү туруңузчу ордуңуздан. Ыйгарым укуктарыңыз кандай, эмнеңиз бар? Мен аты жөнүм Бекешев Бектур Тыныбекович. Азыркы учурда доогер Султанов Бекин Кадыровичтин өкүлүмүн. Ишеним кат иш материалда бар. Азыркы учурда Бишкек шаардык 1-Май райондук адвокатурасында адвокат болуп иштейм. Рахмат, отуруңуз. Жоопкер туруңуз ордуңуздан. Мен Сыдыков Самат Илимович 1985 жылы Бишкек шаарында туулгам. Учурда жеке ишкермин. Байнур микрокредит компаниянын негиздөөчүсүмүн. Үй бүлөм бар. Учурда Агырго жаңгонушунда турам. Отуруңуз, өкүлү. Мен Айдакеева Назира Алтынбековна 1986 жылы Чүй областында төрөлгөм. Бишкек шаарынын коллегиясында адвокат болуп иштейм. Жашаган жерим Бишкек шаары, Москва көчөсү 217-үй. Жоопкер Самат Сыдыковдун мыйзамдуу өкүлү болом. Иш материалына ишеним каттын көчүрмөсүн тапшыргам.
Отуруңуздар. Урматтуу тараптар, сот курамын жарыялайм. Бүгүнкү соттук отурумда төрагалык кылуучу судья Оморова Максуда Мадиевна, катчы Абдубекова Аселя. Тараптар, доогер жана жоопкерлер, сот курамына каршылыгыңар барбы? Сиздерде сот курамына каршылык барбы, жокпу? Каршылыгыңар болбосо, анда тараптар сиздерди укук жана милдеттериңиз менен тааныштырам. Ишке катышкан жактар иштин материалдары менен таанышууга, алардан көчүрүп жазып алууга, көчүрмөсүн алууга, баш тартуу билдирүүгө, далилдерди келтирүүгө, ишке катышкан башка жактарга, күбөлөргө, эксперттерге жана адистерге суроо берүүгө, өтүнүч билдирүүгө, сотко ооз-2 жана жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү берүүгө, сот процессинин жүрүшүндө пайда болгон бардык маселелер боюнча өзүнүн жүйөлөрүн келтирүүгө, ишке катышкан башка жактардын өтүнүчтөрүнө жана жүйөлөрүнө каршы чыгууга, сот актыларына даттанууга жана ушул кодекс тарабынан өзүнө берилген башка процесстик укуктардан пайдаланууга укуктуу. Ишке катышкан жактар өзүнө таандык болгон бардык процесстик укуктардан ак ниеттүүлүк менен пайдаланууга жана өзүнүн процесстик милдеттерин аткарууга милдеттүү. Тараптар кандай өтүнүч же билдирүүңүздөр бар? Урматтуу сот, учурда менин өтүнүчтөрүм жок. Макул. Отуруңуз. Бизде да азыркы учурда өтүнүч толуктообуз жок. Макул, отуруңуздар. Жоопкерлер, сиздерде кандай өтүнүч бар? Биздин өтүнүчүбүз бар. Отуруңуз. Өкүлүңүз айтабы? Макул, өкүл. Урматтуу төрагалык кылуучу, биздин өтүнүчүбүз күбөлөрдү суроо. Кадр бөлүм башчысы Берметти Абдылдаеваны жана директордун орун басарын Жолдошу Үсөновду зал отурумга келип көргөзмө беришин өтүнөбүз. Макул, отуруңуз. Сиздер эмне дейсиздер келтирилген өтүнүч боюнча? Урматтуу сот, күбөлөрдү сурап кереги жок деп эсептейм. Анткени өзүбүздүн кесиптештер алар эмне маалымат бермегиле. Чоң өзүнүн чоңдордун сөзүн сүйлөйт да. Макул, отуруңуз. Өкүлү, сиз эмне дейсиз? Биз урматтуу сот доогердин өтүнүчүн толугу менен колдойбуз. Макул, отуруңуздар. Сот жоопкердин өтүнүчүн угуп, жоопкердин өкүлүн өтүнүчүн угуп, талапкердин өтүнүч боюнча пикирин угуп, ордунда аныктайт. Жоопкердин өтүнүчү канааттандырылсын, күбө катары Абдылдаева, Бермет, Үсенов жолдоштор суракка алынсын. Аты чыккан Абдылдаева менен Үсенов барбы? Сиздер коридорго чыгып туруңуздар, сиздерди кошумча дагы чакырабыз сот залына, көрсөтмө бересиздер. Ишти маңызы боюнча кароо башталат. Бүгүнкү сот отурумунда Бекин Султановдун доо арызы каралат. Анда доогер буга чейин иштеген жеке менчик Байнур кредиттик компаниясынын негиздөөчүсү аны себепсиз эле иштен бошотконун айтып, жумуш ордун кайрадан калыптандырып берүү үчүн сотко кайрылган. Талапкер, туруңузчу ордуңуздан. Дооңузду кубаттайсызбы? Урматтуу сот, мен жазган доо арызды толук кубаттайм. Толук кубаттайсыз. Так, сиз өкүл. Биз колдойбуз жана канааттандырып берүүбүздү. Отуруңуздар. Жоопкерлер, сиздер доону мойнуңуздарга аласыздарбы, албайсыздарбы? Жок, албайбыз. Албайсыңар. Биз доо арызды толугу менен мойнубузга албайбыз. Толугу менен мойнуңуздарга албайсыздар. Макул, анда отуруңуздар. Талапкер, туруңузчу ордуңуздан. Сизди угалы кана. Урматтуу соттук отурумдун катышуучулары, мен мына ушул жаңы эле окуп кеткен сиздин менин доо арызымды мен толук кубаттайм. Бул жерде мен Байнур микрокредиттик ачык акционердик коомунун Бишкектеги филиалында директору болуп эмгектенгем. Бирок мени эч себепсиз кызматтан бошотту. Мына ушул ачык акционердик коомунун директору Самат Сыдыков. Мен өзүм укугумду коргош үчүн ушул сотко келип отурам. Анткени мен эмгектенген компаниянын директору ар кандай бир жалааларды жаап, негизи жок бир коркутуу же бир алдоо жолу менен мени ушул кызматтан алып салды. Ошондуктан мен сотко кайрылууга аргасыз болдум өзүмдү коргош үчүн. Урматтуу сот, сизден суранарым мына ушул менин доо арызымды толук канааттандырып, менин укугумду коргоп берсеңиз. Биздин ортобузда мамиле жакшы болчу. Самат мырза менен канча жылдан бери иштешип келдим. Бирок бир жолу мындай болду.
туулган күн менин туулган күнүм болуп калып, биздин кесиптештер менен чогуу жумуштан кийин отуруп ошол белгилеп аттык элек. Анан Самат мырза келип калды. Самат мырза келип алда отуруп чогуу ошол бир аз кичине шампанский ичтик элек. Анан ортодо сөздөрүбүз ошо келишпей калды. Буга чейин эле мен иштеген иштериме нааразы болуп келгеним. Бирок ошол туулган күндө бир аз экөөбүз уруша кеттик. Талаш тартыша кеттик. Анткени мага бир туура эмес сөздөрдү айтып кетти. Жеке өзүмдүн аброюма шек келтирген. Ошондой, анан ошон үчүн эле мени жумуштан алып салды. Бул жерде мыйзамсыз мени жумуштан алды деп мен эсептейм, эч кандай. Анткени мен иштеген ишимде дагы, аткарган милдеттеримде да эч кандай мыйзам бузуулар болгон эмес. Буга чейинки ошол кредит алуучулардын дагы карыздары бардык төлөнүп бүттү өзүнүн убагында. Мени жөн гана ошол жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мен кызматтан алып коюп, менин кызматым бирөөгө керек болуп калды окшойт. Мана ошонун негизинде мына мен ушунча убакыттан бери азыр кызматы жок жүрөм. Сизден суранарым ошол ар бир кызматсыз жүргөн күндөрүмдү ошол айлыгын орто эсеп менен төлөп берсин. Урматтуу сот, ошол сизден суранарым ушул ишти акыйкат чечип берсеңиз. Отуруп туруңузчу. Өкүл, сизди угабыз. Урматтуу сот, азыркы учурда жактырмдоо Султанов Бекин Кадыровичтин доо арызын толугу менен канааттандырууңузду суранабыз. Болдубу? Болуп. Жоопкерлер, сурооңуздар барбы талапкерлерге? Уруксатпы. Кимисине бересиз суроону? Доогердин өзүнө. Доогер туруңузчу ордуңуздан. Бекин Султанов, каржы полиция сиздердин үстүңүздөрдө кылмыш ишин козгоду беле? Жана эмне себептен козгогон? Ооба, буга чейин ошол каржы полициясында болгон ошондой нерсе. Бирок бул жерде мен эч кандай күнөөм жок деп ойлойм. Анткени бул жерде мен жеке эле мен жөнүндө эмес, ошол жердеги менин орун басарым жана мен ошол жерде катчым дагы күнөөлүү. Бирок бул иште эч кандай мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Андыктан бул суроону мен орунсуз деп, бул айыптоону орунсуз деп эсептейм. Үстүңүздөн иш козголгонбу? Урматтуу сот, ооба мен жогоруда дагы айта кеттим. Буга чейин ооба ошондой бир аз менин үстүмөн мени каралаганга аракет кылышкан. Макул, отуруңуздар. Жоопкер, туруңуз ордуңуздан. Сиз көрсөтмө бересизби? Же өкүлүңүз береби? Же экөөңүздөр бересиздерби? Мен кичине берейин, анан өкүлүмө сөз. Угабыз. Урматтуу сот, Бекин Кадырович жумуштан кетиргенибиздин себеби биздин келишим бүткөнүнө байланыштуу кетирдик жумуштан. Бул кишинин көрсөтмөсүндө мени кысымга алды, анан кичине сөз талашып кеттик, ошого ушундай жасап атат деген сөздөрүнө эмне дейсиз? Эми туулган күн жөнүндө айта кетти. Ал иштин буга эч кандай тиешеси жок деп эсептейм. Мындай нерсе ичара боло берет. Ага көз жумуп койсо эле болот деп ойлойм. Ал эми сиздин өкүлүңүз азыр суроо берди талапкерге. Каржы полициясына берген экенсиз, сиз арызданган экенсиз. Эмне себеп болуп сиз арыздандыңыз? Жооп бере аласызбы? Финансылык бузуулар болгондуктан биз фин полициясына арыздоо менен кайрылганбыз. Анан эмне болду? Анын жыйынтыгын өкүлүм айта кетсе. Урматтуу сот, суроо берсем болобу? Токтоп туруңуз азыр. Болдубу? Көрсөтмөңүз бүттү. Макул, бериңиз сурооңузду. Буга чейин мына Самат мырза айтып кеттиңер. Мен туулган күндө эч кандай мен эсимде албайм дагы депчи. Бирок ошол жерде мен урматтуу сот ойлойт элем, мага ошондой бир атайын уюштургандай сезилди. Жумуштан кетирүү максатында уюштурушкан бул нерсени деп ойлойм. Ал эми каржы полициясы боюнча мына Самат мырза аны дагы өзү уюштурган. Мендеги ошол финансылык бир аз бузууларга жол бергенге ошол менин катчымды, менин жана орун басарымды дагы кошо кириштирип, бул жерден атайын бардыгын уюштурган деп ойлойм. Сурооңуз барбы? Суроо болсо суроо бербейсизби? Сиз көрсөтмөңүздү айттыңыз, кайра эле кайталай бересизби? Сурооңуз болсо бериңиз. Сурооңуз барбы, жокпу? Эми силер ошол менин ошол каржы полициядагы менин ошол бир аз финансылык бузуулар боюнча эмне далилдериңер бар? Ал жөнүндө өкүлүм айта кетсе. Макул, отуруңуз. Сизди угабыз. Урматтуу төрагалык кылуучу, биз
до арызды толугу менен мойнубузга албайбыз. Анткени Бекен Султанов деген жумуштан тура эле бошотулган мыйзамдын негизинде. Ал деген 2016 жылы 15 январь күнү өз каалоосу менен арыз жазып, арызда Бишкек филиалынын директорун ээлеп турган кызматынан бошотулган. Ошол арыздын негизинде. Ошол эле күнү Бекен Султанов арыздын негизинде ал кайра эле ошол Бишкек филиалынын директорунун ордуна келип отурган. Ошол арыздардын негизинде 2 буйрук чыккан. Биринчи буйругу 03К деген буйрук, ал ордунан бошотулган буйругу. Экинчи буйрук болсо 2F эмгек келишиминин негизинде чыккан буйрук. Бирок бүгүнкү күндө деген доогер аны мойнуна албай жатат. Тактап айтканда арызды жазган эмесмин, кол койгон эмесмин, буйрук менен таанышкан эмесмин деп бүгүнкү күндө айтып атат. Мөөнөттүү эмгектин келишиминин нускасы бар, көчүрмөсү. Ошолорду иш материалдарына тиркеп коюңуштарды өтүнөбүз. Анткени берде буйруктун көчүрмөлөрү Бекен Султанов деген өзү таанышып кол койгону тастыкталат ушул менен. Мөөнөттүү эмгек келишим жана мөөнөтсүз эмгек келишимдердин көчүрмөсү мурункудай айтылып кеткендей каржы полициянын тергөөчүсүнүн корутундусу бар. Ошолорду ишке тиркеп коюңуздарды өтүнөм. Анткени Бекен Султанов деген үстүнөн кылмыш иши козголгон. Бирок мөөнөтү эскиргенине байланыштуу кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулган. Анда эгерде бизге бере турган болсоңуздар, билесиз, мыйзам боюнча талапкерге дагы 1 экземплярдан бериңиз бардыгынан. Талапкерлерге. Таанышып чыктыңыздарбы? Өкүл, эмне дейсиз ушул айтылган документтерди ишке тиркөө жөнүндө пикириңиздер? Сиздин карооңузга калтырабыз. Сот жоопкердин өтүнүчүн угуп, талапкердин пикирин угуп, мөөнөттүү эмгек келишими, мөөнөтсүз эмгек келишими, андан кийин доогердин жумуштан бошотуу арызы, доогердин жумушка алуу арызы, андан кийин тергөөчүнүн корутундусу иштин материалдарына тиркелүүсү канааттандырылды. Талапкер, ордуңуздан туруңузчу. Мына азыркы жоопкерлер берген материалдар менен тааныштык. Бул жерде сиздин арызыңыз турат. Жумуштан бошотуу 15 январь 16 жылы жазыптырсыз. Жумуштан бошотуу жөнүндө да кайра жумушка алуу жөнүндөгү арыздарды өзүңүз жазып, өзүңүз кол койгонсузбу? Урматтуу сот, ооба, мен ошол филиалдын директорлук кызматтануу мени бошотуу арызын өзүм жазгам. Кайра ошол эле күнү ошол филиалдын директорлук кызматын алуу арызын кайра өзүм жазып, өзүм кол койгом. Анан кийин мына келишимдер бар экен. Мөөнөттүү эмгек келишими түзүлгөн экен. Ошо күнү 15 январь күнү 15 апрелге чейин. Ушул келишимге сиз кол койгонуңуз туурабы? Сиз мына кол сиздикиби? Ооба, өзүм таанышып, өзүм кол койгом. Сиз кол койгонсуз. Андан кийин дагы кошумча кийин дагы 16 апрелде дагы бир келишим түзүлгөн экен. Кошумча. Ошо келишимге дагы сиз кол койгонсузбу? 15 апрелден 15 июлга чейин иштөө жөнүндө. Урматтуу сот, ооба, мен өзүм таанышып, өзүм кол койгом. Андан кийин мына азыр могу жерде тергөөчүнүн аныктамасы бар экен. Сиздин үстүңүздө иш козгоп, андан кийин ишти кыскарткан экен. Мөөнөтү бүткөн соң. Урматтуу сот, ооба, мен бул иш боюнча да таанышкам. Макул. Анда сиз өзүңүздүн арызыңызда жазгансыз. Мен
келишимдер менен таанышкан эмесмин, кол койгон эмесмин, арыз жазган эмесмин дегендериңиз эми могу далилдер менен кандай десек болот? Өзүңүз азыр ооба өзүм кол койгонмун, өзүм таанышканмын, өзүм билдим деп 15 январда да өзүңүз келишимге кол коюп турсуз. 15 апрелде дагы өзүңүз келишимге кол коюп турсуз. Туурабы ушулардын баардыгы? Урматтуу сот, мына азыр Самат мырзанын жактоочусу мына алып келип берди. Бул жерде менин колдорум, кол коюлган колдорум бар экен. Мен бул документтерди азыр биринчи көрүп атам, бирок мен макулмун. Макулсуз. Эми мына айтыңызчы, сиз айтып атасыз, мен макул эмесмин деп, негедир сиз сентябрда 16-жылы сентябрда арыз берип атасыз. Ооба. Сотко кайрылып атасыз арыз менен. Эми ошондон бери экспертиза кылып, тиги кылып булуп, мына азыр ишти карап атабыз. Айтыңызчы, эмне үчүн сиз макул болбосоңуз, эми сиздин көрсөтмөңүз боюнча эми кысымга алды дейсиз, мени айдады дейсиз. Вот эгерде сиз макул болбосоңуз, ушул биринчи келишим арыз жазгандан кийин эле эмне үчүн сиз арызданбадыңыз? Мыйзам боюнча эмне үчүн эмгек талаш тартыштары боюнча комиссиялар болот? Эмне үчүн ошо комиссияга кайрылбадыңыз? Урматтуу сот, бул ушундай эмгек келишимдерин караган ушу комиссия бар экенин чынында буга чейин билбептирмин. Сизден угатам, анан жана ошол жактоочум менен сүйлөшүп олтуруп да ошол нерсени билдим. Бул нерсени мен буга чейин билсем, балким мен ошол комиссияга арызданмакмын. Билбеген үчүн сиздерге арыз жазганга туура келди. Ооба. Сиз 3 ай мөөнөттү өткөрүп жибериптирсиз. Азыр жок өткөргөнүңүз ооруп калдым тигиндей мындай десеңиз, анда башкача сүйлөшөт элек. Сиз мен билген эмесмин деп жатасыз. Билген эмессиз. Мен ооба билген эмесмин бул. Кандай сурооңуздар бар? Жок. Жокпу суроо? Так, өкүл, доогерге сиздин сурооңуз барбы? Айтсаңыз, сиз тарапка башкы директор тарабынан коркутуу кысымдар болду беле? Жана мен жана да айта кеттим, ошол туулган күндө олтургандагы бир аз кичине пикир келишпестиктен улам мен ошо жумуштан алып, ошондо эле айткан, мен сени жумуштан алам, мен сени бул жерге иштетпейм деп, ошол жерде коркутууга барган да негизи. Ооба. Ошо туулган күнгө чейин ортоңордо башка ушундай чыр-чатак болуп турчу беле? Ага чейин эч кандай чыр-чатак деле болгон эмес, бирок мен буга чейинки чын дилден ошол аткарган иштериме нааразы болду эле, ошого ыраазы болбой өзүнүн нааразычылыктарын билдирип келчи. Суроо жок. Так, сурооңуздар дагы барбы? Отуруңуздар. Сурооңуздар жокпу? Талапкерлер, сиздер жоопкерлерге сурооңуздар барбы, жокпу? Азырынча жок. Отуруңуздар. Эми тараптардын түшүнүктөрүн угуп, тараптар сиздердин пикирлериңиздерден сурайын. Далилдерди иликтөө тартиби боюнча кандай дейсиздер? Биринчи, адвокат туруңуз ордуңуздан. Кандай дейсиз? Урматтуу сот, азыркы учурда көөлөрдөн сурап баштасак, андан кийин жазуу жөнүндөгү далилдерди изилдесек. Сиздердин пикириңиздер? Доогерлердин пикири менен макулбуз. Каршы эмессиңер, э? Каршы эмеспиз. Тараптардын пикирин угуп, сот ордунда аныктайт. Соттук иликтөө тартиби боюнча биринчи күбөлөрдү суроо, андан кийин жазуу жүзүндөгү далилдерди изилдөө. Биринчи эми күбөлөр чакырыңызчы. Күбө Үсөнов Жолдош Талантович. Күбө Жолдош Усенов 1987 жылы 10 октябрда Бишкек шаарында туулган. Учурда Байнур микрокредиттик компаниясында директордун орун басары болуп эмгектенет. Жоопкерлер, күбө сиздердики сурооңуздарды бериңиздер. Жолдош Талантович, ушул Байнур микрокредиттик компаниясында кайсы жылдан баштап иштейсиз? 2014 жылдын август айынан бери. Бекен Султановичти тааныйсыз да? Албетте. Кандай мүнөздө бере аласыз? Бекен Кадырович көптөгөн кардарлардын нааразычылыгына калган. Өзгөчө кардарларга биз кредитти берип кайра кайтарууда аябай көп маселелер жаралган. Анан кийин директор аткарат турган милдетти көбүнчө орун басары катары мен аткарып калчумун. 100% алат турган болсок, 70%ын мен аткарам. Бүгүнкү күндө силердин компанияда финансылык абал кандай?
Азыркы учурда финансылык абал башка филиалдарга салыштырганда аябай эле жакшы десек болот. Урматтуу сот, биздин жетекчилик дагы буга жакшы бааларын берип келет. Болду, рахмат, сурообуз жок. Отуруңуз. Сизде суроо барбы? Суроо жок. Суроо жок. Сиздерде суроо барбы? Болсо бериңиз, жок болсо жок. Суроолорум жок. Сизде суроо жок. Урматтуу Жолдош Талантович, айтсаңыз, сиз Султанов Бекин менен иштегениңизге канча жыл болду? 2016 жылдын июль айында Бекин Кадырович жумуштан кеткенден бери мен анын ордунда директордун милдетин аткаруучу болуп эмгектенип келем. Түшүнүктүү. Экинчи суроо. Сиз бул жумушка ким аркылуу же өзүңүз кандайдыр бир конкурс мененби же өзүңүздүн ыктыярыңыз менен или бирөө аркылуу келдиңиз беле? Жок, мен бул жумушка өзүм борборубузда финансылык техникумду бүтүп келип, резюме таштап, анан жетекчиликтин өзүнүн жактыруусу менен ушул жумушка келгем. Иштеп аткан учурда ортоң-орто Бекин Султанов менен чыр чатактар болуп турчу беле? Болуп турчу. Себеби мен Бекин агайга аябай көптөгөн маселелер менен кайрылганда менин четке кагуусу аябай көп болгон. Өзгөчө агай кечиип келгендиги дагы баса белгилеп айтыш керек, жумушка өз убактысында келбегендиги. Сиз айтып атасыз, 30% бул жак аткарат, 70% баягы мен аткарчумун жумушун депчи. Сиздин өзүңүздүн баягы милдеттериңизге эмне кирет? Урматтуу жактоочу, бул жерден тактап айтып өтүш керек, Бишкек шаарындагы райондорду карап ала турган болсок, Бекин агай мисалы Ленин районун эле тейлей турган болсок, калган райондор мага карачы. Ошол эле 1-Май району жана башка райондорду көпчүлүгүн мен кайра кардарлардан кредитти кайтарып алууда менин эмгегим аябай зор. Аны биз тастыктап да өтөбүз. Өзгөчө агайдын каржы полициясы келип дагы бир ызычуу көтөргөн. Аны дагы эске алыш керек го дейм. Ошондо мен такыр ал жака тийишим жок. Болгондо ошол агайда маселе болгон үчүн алар келип өздөрүнүн ызычуусун салган болуш керек. Суроо жок. Кимде да суроо бар? Суроо жок. Рахмат. Күбө. Отуруңуз. Экинчи күбөнү чыгарып коюңуз. Күбө Абдылдаева, Бермет Сыдыркулов. Күбө Абдылдаева Бермет 1990 жылы 8 майда Нарын облусунда туулган. Учурда Байнур микрокредиттик компаниясынын Бишкектеги филиалында кардарлар бөлүмүн жетектейт. Жоопкер, суроо берсеңиз. Бермет Абдылдаева, айтып коюңузчу, силер ушул микрокредиттик компанияда канчанчы жылдан бери баштап иштейсиз? Мен микрокредиттик компанияда 2015 жылдын 5 февралынан бери иштейм. Баягы силер отдел кадрдын башчысы болгондон кийин буйруктар, арыздарды кабыл алып, ошо негизинде буйруктар чыгарып, бүт мындай даярдайсыздар да. Ошондо 2016 жылы деген директор кол койгон экен, 2 буйрук даярдалыптыр. Ал буйруктар 03К, экинчи буйругу болсо 2F деген буйруктар экен. Ошолор жөнүндө эмне айта аласыз? 2016 жылы 15 январда Бекин Султанов 2 арыз жазган. Биринчи арызында мени жумуштан бошотсун деген арыз, а экинчисинде болсо кайра жумушка орноштурсун деген арыз. Эки буйрутмага тең өзү кол коюп таанышкан. Ошол эле жылы. Ошол эле жылы убактысы бүтүп 3 айга келишим түрдө узартканбыз мөөнөтүнчү. Андан кийин 8 июлда убактысынын бүтөрүнө жакындап калганына байланыштуу биз Бекин Султановго эскертүү жибергенбиз. Андан кийин 16 июлда убактысынын бүткөнүнө байланыштуу жумуштан бошотулду дагы, эмгек китепчеси колуна берилди. Сурооңуздар барбы? Жок, урматтуу сот. Сиздерде суроо барбы? Урматтуу сот, биздин суроолорубуз жок. Күбө, айтыңызчы, сиз 2 жыл болуптур иштегениңизге. Бул доогер арызында дагы өзүнүн көрсөтмөсүндө дагы
айтып атат да мага кысым жасаган, анан мени кысым жасап эле арыз жаздырды, мени иштетпей койду, ар кандай шылтоолор болду деген сөздөр болуп атат да. Ушул сөздөрдү сиз кандай дейсиз? Сиздин өзүңүздүн жекече оюңуз боюнча ушундай моменттер болгонбу же бул туура эмеспи бул айткан сөздөрү? Өзү кол койгон. Буну мен өзүм тааныштырып, өзүм кол койдургам. Макул, сурооңуздар барбы дагы? Сурооңуздар жокпу? Рахмат күбө, отуруңуз. Эми иштин ичиндеги материалдар менен таанышабыз. Талапкер, иштин ичиндеги материалдарды боюнча кандай кошумча же алымчаңар бар? Азыркы изилдеген материалдар боюнча. Сот азырынча кошумча алымчаларыбыз жок. Жок. Так, өкүл Кошумчабыз жок. Жокпу? Сиздерде жоопкерлер кандай кошумча же алымча изилдеген? Жокпу? Жок. Отуруңуздар. Иштин маңызы боюнча кароону аяктадык. Бүгүнкү сот отурумунда Бекин Султановдун доо арызы каралат. Анда доогер буга чейин иштеген жеке менчик Байнур кредиттик компаниясынын негиздөөчүсү аны себепсиз эле иштен бошотконун айтып, жумуш ордун кайрадан калыптандырып берүү үчүн сотко кайрылган. Сот жарыш сөздөргө өтөт. Талапкер, сөз сизде. Сиз соттон эмне сурайсыз? Урматтуу сот, урматтуу соттук отурумдун катышуучулары, мына мен буга чейинки доо арыздарымды айттым. Буга чейин сизге да ошол доо арыздарымды бергем. Бирок Самат мырза жана анын жактоочулары бир катар далилдерин келтиришти. Ал материалдар биз да таанышып чыктык. Буга чейин бул материалдарды көрбөптүрмүн чындыгында. Мына ушул ишти сотко жеткирбей эле жана ошол кызматтык алуулар боюнча комиссия менен деле бул нерсени чечсек болмок экен, бирок мен ал нерсени дагы чындыгында билбептирмин. Сизден суранарым акыйкат чечим чыгарып бериңиз. Ушу алдыңыздардагы материалдардын негизинде жана ушул күбөлөрдүн айткан далилдердин негизинде акыйкат чечим чыгарат деп ишенем сизге. Макул, отуруңуз. Рахмат. Өкүлү, сиз эмне дейсиз? Урматтуу сот, мен жактоомдогу Султанов Бекин Кадыровичтин доо арызын толугу менен канааттандырып, жоопкердин буйруктарын жокко чыгарып, анан мурда иштеген кызматына кайра орнотуп, буга чейинки иштебеген күндөрүндө ар бир күнүндө эмгек акысын өндүрүп берүүңүздү өтүнөбүз. Макул, отуруңуз. Жоопкер, сиз Доогердин доо арызы кароосуз калсын, урматтуу сот. Акыйкат чечим чыгарып берет деп ойдомун. Отуруңуз. Өкүлү, сизде угабыз. Урматтуу төрагалык кылуучу, урматтуу сот отурумунун катышуучулары, бүгүнкү күндө иш материалдары менен таанышып жана сот отурума келген күбөлөрдүн көргөзмөлөрүн угуп, биз төрагалык кылуучудан доогердин доо арызы канааттандырылсыз калтыруусун суранабыз. Болду, макул. Репликаңар барбы тараптар? Реплика жок болсо сот жыйынтык чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөгө кетти. Бүгүнкү сот отурумунда Бекин Султановдун доо арызы каралат. Анда доогер буга чейин иштеген жеке менчик Байнур кредиттик компаниясынын негиздөөчүсү аны себепсиз эле иштен бошотконун айтып, жумуш ордун кайрадан калыптандырып берүү үчүн сотко кайрылган. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Чечим Кыргыз Республикасынын атынан сот чечти. Султанов Бекин Кадыровичтин Байнур микрокредиттик компаниясынын ачык акционердик коомуна карата жоопкердин буйругун жокко чыгаруу, мурда иштеген кызмат ордуна кайра орноштуруу, аргасыздан иштебеген ар бир күндөн орточо эмгек акы өлчөмүндө эмгек акыны өндүрүү, жоопкерди жумуштун мүнөзү жана эмгек шарттары өзгөрбөгөндүгүнө байланыштуу эмгек келишимин мөөнөтү келишимге кайра
түзүүгө милдеттендирүү жөнүндөгү доо арызы канааттандыруусуз калтырылсын. Чечимге нааразы тарап 30 күн ичинде апелляциялык тартипте даттанууга акылуу төрагалык кылуучунун колу. Отуруңуздар. Талапкер доону канааттандырылбады, сот канааттандырбады. Анткени сиздин доо арызыңызда жазгандарыңызды сот бул жерде жоопкерлердин келтирилген далилдери менен четке кагылды. Сиз ошондо нааразы болсоңуз 15 январда эле комиссияга кайрылганыңызда мүмкүн башкача чечим чыгарып эле сиз баардык мөөнөттөрдү өткөрүп жибериптирсиз. Эми нааразы болсоңуз 30 күн ичинде апелляциялык арыз менен кайрылсаңыз болот. Биздин сот аркылуу протокол менен 5 күндөн кийин таанышсаңыз болот. Тараптар чечимдин толук мазмуну менен жазылган толук чечим 5 күндөн кийин даяр болот, келип алып кетсеңиздер болот. Сот отуруму жабык деп жарыялайм.